Нол охрана мени чыгарып атат мектептен. Эжекелерден пайдаланып. Эжекелер ушинтип охрана менен бизди кууп атат. Ушул охранага 3 балама мен айлык төлөйм. Ушул охранник мектептин охранниги. Мен 3 баламдын эсебинен айлык алат. Ушул мектеп гимназия аталып, 9-класстагы мен баламды окубайсың деп экзаменден шылтоо салышып кетирип коюшту. Повторный экзамен деген болбойт турбайбы деп. Повторный экзамен да болбойт дейт. Каалаган жерге алып барыңыз деп айтышты. Мына 31-чи мектеп. 31-чи мектеп. Менин атым Эмиль, фамилиям Жапаров. 3 балам окуйт. Ар айда ушул балдарыма 500дөн 600дөн төлөйм. Али охранасына төлөйм, али занавескасына төлөйм. Төлөбөгөн жерим калган жок. Ошончо акчаны мамлекет төлөгөнгө мамлекеттин казынасы жетпейт. Ошону туура үчүн төлөйм. Бирок мен баламды 9-класска чейин эле окутушуп кетет деп айтышты. Мектептен чыгарып коюшту мен баламды. Бир эле экзамен, повторный экзамен болот деп да айтып коюшкан жок. Мына 31-чи мектеп мугалимдери тарттырган жок. Балаң жаман окуйт деп кубалап чыгышты. Эмесем балам 3кө, 4кө, 5кө окуйт. Сабактан калбайт, аракети бар баламдын. Ушинтип мамлекетибиз туура эмес мамиле кылат. Эптеп класстын санын азайтып, контрактный вуздарга окууга тапшырсын деп мажбурлайт. Баарын билбейм эмне дешимди. Балам 9-класста бүттү. 11-класска чейин окусун десем, окутпай коюшту. Нол мектеп болот. Нол мектеп болот. Мектептин директору Лариса Михайловна деген эжеке. Ошол. Не кылабыз эми? Мамлекет милдеттүү толук окутканга. Монтип чыгарып коюшту.